Мен Баева Гүлмира Идирисовна 1983-жылы төрөлгөм, 29 мартта. Мас айылынын тургуну. Мас айылынын тургуну болом. Өзүңүз ошо жасап аткан буюмдарыңыз жөнүндө коомдошчулукка кантип келип калдыңыз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошо окууну бүткөндөн бери иштеген жокмун, үйдө эле отургам. Анан ошо айылдагы келиндерге кошулуп ушул кооперативге келгем иштегени. Анан бул жерде ошо жүн боюнча иш кылынат экен. Шырдактарды, мен деле ошо шырдак, чокойлорду жасайм. Бир шырдакты канча убакытта жасайсыз? Бир айда. Бир айда бир шырдак Бир чыгарат. айда, ооба. Эмелери даяр болсо, кийиздери кылынган, баары боелуп даяр болгонду ошо оюп тиккенибизге бир айда бүтөт. Негизи өзүңүз оесузбу же бирөө оюп Ооба, береби? өзүбүз оебуз. Өзүбүз эле оюп, баарын өзүбүз жасайбыз. Чокой жасоодо кандай ыкма менен иштеп атасыздар? Кол жалаң эле колдо кылабыз чокойлорду. Ошо жүндү жууп тазалап алабыз. Ошол кир боюнча эле кылынбайт чокойлор деле. Таза жууп, жыты жок болуп калат. Ошоларды эле кол аркылуу жалаң эле колдо жасайбыз да, жалаң, машинка эмес. Барган жери алыс болот деп. Жакын эле, ушул жерде эле.